Профсоюздун эсебинен курортко жолдомо берүүгө мораторий киргизилди. Мындан ары профсоюздарга түшкөн акча санаторий, курорт эс алуучу жайларды курууга жана оңдоого жумшалат. Мындай жарлыкка президент Садыр Жапаров кол коюп, документ 2028-жылга чейин күчүндө болот. Бул имарат Ош облустук профсоюздар федерациясына таандык. Мында Ош облустук федерациясынын төрагасы, ошондой эле жалпы тармак боюнча билим берүү жана медицина тармагынын төрагалары отурат. Бүгүн күнгө дүйшөмбү саат 2:30, бирок биз бир дагы жетекчини жана анын орун басарларын иш ордунан кезиктире алган жокпуз. Буга чейин президент Садыр Жапаров профсоюздардын ишмердүүлүгүн катуу сынга алып, анда дал ушул өзгөчө жетекчилердин ишмердүүлүгүнө айып койгон. Дуалды урсаң үн чыгат, профсоюздардан үн чыкпай койду. Ушунча өкүнүчтүү. Демек профсоюз ичинен ирип-чирип бүтүп калган система экендигин мына бүт көрүп атабыз. Аздан соң саламаттык сактоо уюмдарынын профсоюз комитетинин өкүлү чыгып, төрагасынын ордуна маалымат берерин билдирди. Уюм жыл сайын облус боюнча 300дөн ашык медицина кызматкерине жолдомо берип, эс алууга жөнөтүп турарын, албетте аз айлыкка иштеген жумушчулар үчүн бул жакшы мүмкүнчүлүк болуп келгенин белгилейт. Бирок бул негизинен туура эмес деп ойлойбуз. Себеп дегенде азыр жолдомолор бизге жылына бир 150, 160, 170 шакты жолдомо берилет. 20 күндүк жолдомо, алар болуп бесплатный. Аларды биз ошо медицина кызматкерлерине эс алуусуна, ден соолугун чындоо үчүн жолдомолор беребиз. Азыр бир эле Жалал Абадты мисал келтирсек, эң арзан жолдомо 20 күндүк, күнүнө 1,5 миң. Эсептесек 20 күндүк 30 миңге болуп калат экен. Ошо 30 миңге медицина кызматкерлеринин, ушул врачтардын айлыгы азыр билесиз, орточо эсепмен 15 миң, 10 миң, 15 миң тегерегинде эсептелет. Анда жолдомолор алып барылышы кыйын болуп калат. Ошондуктан жайкы лагерлерге беребиз жолдомолорду. Аларга да, если фонддон алып койгон болсо, алар да барбай калышы мүмкүн. Буга чейин Садыр Жапаров профсоюздар федерациясы акыркы 30 жылда санаторий, курорттук жана туристтик объектлерди өнүктүрүүдө маанилүү натыйжага жетише албаганын айтып, катуу сындаган. Кесиптик кошундар федерациясынын ишин сынга алып, башкы прокуратурага жана эсеп палатасына мыйзамсыз сатылган объектлер менен жер тилкелерин иретке келтирүү тапшырмасын берген. Ошону силер талап тоноп жеп атасыңар. Бир тыйын салбадыңар. 30 жылда мен эсептеп чыктым, мына бүт финансисттер эсептеп келип мага берди. Колумда турат, керек болсо силерге да берем. 6,5 миллиард сом алыпсыңар. 6,5 миллиард. 6 тыйындык имарат салып койгон эмессиңер. Эмне үчүн 29 эле киши биригип алып эле анан ошо бири-бириңерди башка састараны койбой эле талашып жана башчы коебуз деп атасыңар. Ким башчысы, сиз азыр? Профсоюз башчысы. Башчысы коебуз. Ошол 6,5 миллиардты талап тоноп жеп жүрүпсүңөр да. Профсоюздар уюмунда 15 жыл иштеген Абдыжапар Акулов мындай абалга тармактын жемкор жетекчилеринин аракети жеткирди деп эсептейт. Мындан улам профсоюз түп тамырынан жаңыланууга муктаж. Ал бул тармактын бүгүнкү абалын жандандыруу бөлүмүндө жаткан жарымжан бейтапка окшоштурду. Талашып отуруп, мына өзгөчө Кыргызстан профсоюздар федерациясында эң жогорку органыбыз президиум бар, пленуму бар. Ич ара ошол мүлк, байлык, мансап, ушу кресло талашып отуруп, могул жактагы профсоюздун катардагы мүчөлөрү менен ишибиз такыр болбой калды. Ушул жагы өкүнүчтүү. Ошондуктан бир жаңы муундагы бир команда келсе, профсоюзду ушул реанимациядан биротоло чыгарып кетип, иштеп, анан баягы дүйнөлүк масштабта Кыргызстанда дагы ошол профсоюз бир өнүгүп аткан экен, чындап ишин аткарып аткан экен деген күнгө жетишибиз керек да. Кесиптик кошундар федерациясына ушул жылдын аягына чейин алардын менчигинде турган санаториялык курорттук мекемелердин баарын президенттин иш башкармагына убактылуу акысыз пайдаланууга берүү сунушталды. Алардын тизмеси бир жумада такталат. Бизде бая профсоюздун ишмердигине мамлекет киришпеш керек деген бир мындай чайкоочулук бир түшүнүктү өздөрүнүн кызыкчылыгында гана пайдаланган профсоюздун босстору, чиновниктери профсоюзду бир кургуйга түшүрүп койду. Мен ушул жагынан алганда азыр баягы дүйнөлүк масштабта профсоюздун интеграциясы кайсыл багытка кетти? Ошол агымга кошулуп кете турган мыкты жаштар, өзгөчө ошол мыкты бир интеллектуал бир муун келсе деп ойлойм да. Албетте мораторий мындай бир акылыбызды бир кичине жыйып алганга сөзсүз түрдө пайдасы бар деп ойлойм. Баягы жең ичинен путевкалар сатылды деген кеп бекеринен болгон эмес. Мына ушуга жеткирди да, акыры канчалаган комиссиялар иштеп, иликтөөлөр көргөзгөндөй профсоюзду түп тамырынан бери оңдоосо болбой калыптыр деген жыйынтыкка келди.
Соңку бир нече жылдан бери федерацияда ички тиреш басылбай, түрдүү нааразычылык акциялары уюштурулуп келген. 2020-жылы федерация мүчөлөрү эки башка жыйын өткөрүп, эки жетекчи шайлашкан. Жалпысынан өлкөдө 26 тармактык жана облустук профсоюз бар экени айтылган. Алмагүл Эркебай кызы, Роза Ахматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.